Токтомат Зулпуев айыл аймагы жөнүндө даректүү тасма. Токтомат Зулпуев айыл аймагы Берекелүү Ноокат районунун босогосунда жайгашып, жашыл төрлүү адырлары, мээнеткеч дыйкандар эмгектенген талаалары, жесең оозуңдан бал тамган алма бактары жана башка жер жемиштери менен белгилүү. Токтомат Зулпуевдин кызматка келиши. 1961 жылы 28 ноябрда Токтомат Зулпуев Россия колхозуна жетекчи болуп бекитилген. Бул инсан колхоздун 41 райысы болчу. Кыраакы, иш билги, билими чексиз, ак жүрөк инсан бара-бара элдин терең ишенимине арзып, руханий таянычына айланды. Адамдар менен иштөө кандай кыйынга турса, жерге болгон дыйкандын мамилесин өзгөртүү, алгачкы жыйынтыктарга ээ болуу, чарба жетекчисине ошончолук чыгаандыкты талап кылган. Токтомат Зулпуев өз тагдырын чарбанын тагдыры деп билген. Ал үчүн колхоздо майда чүйдө иш болгон эмес. Ар бир майда делинген иште зор маанини көрө билген зирек инсан болгон. Ошону менен бирге болочокту таамай тиктеп көрө алган. Зулпуевдин сөзү. Менин элиме болсун, жерим өнсүн. Токтомат Зулпуевдин замандаштары ал колхоздо башкарма болуп турганда талапты, тартипти жана тактыкты катуу талап кылган принципиалдуу жетекчи болгондугун айтышат. Аталган колхоздун кыска убакытта чоң ийгиликке жетүүсүнүн негизги формуласы да ушул болгон. Мындай чынын тамаша менен айтсам, ошол убакта мындай военный тартиптен дагы бизде ушу тартип күчтүү болчу. Ушул тартипти ушундай башкаруунун натыйжасында ушундай ийгиликтерге жетишти деп ойлойм да. Райкомдун бюросуна барабызбы, же болбосо областтык мероприятиеге барабыз, же бир жакка ошол жетекчилерди чакырып алган болсо, кимдер бара тургандыгын мага тайындайт эле. Саат нечеде барабыз? 12-де барабыз. Макул 12-де айтып кой бардыгын барабыз. 12:00 болгондо ушу машинанын бардыгыбыз ишти күтүп турат элек. 00 болгондо ушу эшиктен кабинеттен вирусунан кабинеттен келип туруп бардыгы барбы дейт эле. Бар дегенде отурла дейт эле, машинага отуруп кетет эле. Эгерде бирөө жарым келе элек же жок болуп калса, ал киши чогулушка, ал мааракеге, ал жака ал кишилер менен бирге бара албайт. 1 мүнөт кечиккендер дагы бара албайт. Чогулушту да ошондой башкарчу. Токтомат Зулпуевдин өмүр баяны жана ишмердүүлүгү. Токтомат Зулпуев 1925 жылы 23 августта туулган. 1944 жылы эмгек жолун мугалимдик кесиптен баштаган. Компартиянын Алай райондук комитетинин экинчи секретары болгон. 1961 жылдан 1987 жылга чейин Россия колхозун башкарган. Зулпуевдин жетекчилиги астында колхоздо кыска убакыт аралыгында болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлдеги цифралык өсүүлөр байкалып, Россия колхозунун аты республикага тааныла баштаган. Анткени дал ошол жылдар аралыгында дан тапшыруу 1806 тоннадан 4113 тоннага, тамеки таңгактары 4560 тоннадан 5817 тоннага, эт 692 тоннадан 1216 тоннага, жашылча жемиш, картошка түшүмү 1016 тоннадан 1343 тоннага, жибек булаасы 79 центнерге жогорулаган. Ар ойдан сүт өндүрүү 1711ден 2036га чейин жеткен. Дан эгиндерин жыйноо 5,8 центнерден 17,8ге же болбосо 3 эсеге өскөн. Тамекинин түшүмү болсо 22-28 центнерден 32-54ге чейин көбөйгөн. Тамекинин дүң кирешеси 1838 сомдон 3039га жетип, таза киреше 1098 сомго чейин жогорулаган. Ал Ленин, Октябрь революциясы, эмгек кызыл туу жана ардак белгиси ордендеринин ээси, Кыргыз СССРнин жогорку советинин 2 жолку депутаты. Telefon çalıp kaldı. Olsam, yüzösün mü dedi, yüzömü dedi, bir gelesin mi dedi. Doktor bana dedi. Varsam, oturgan eken öyle kabul etti. Geldin mi dedi, geldim dedi. Ne sebep, ne sakındı kemmeni desem, arıgalı derdini açıp aldı da beşere. Şunday olup kaldı. Beni şu kızmattan aldı dedi. Birinci bana ayttığı, başka kayama ayttığı bilmeyim de. Oşonda 85. yılı dekabrın 22'sine.
demelekse boşaşıp etti dağı men şunday bolup kaldım. Apon parça. Rendet sattar kulması degen apon bir sekreter şu aldı dedim ben. Şunday bolup kaldım. Boşaşıp ketip gözlerine yaş aldı dağı. Barıp dedi işte hatıra vergide dedi. Temekini yaxşı tapşır dedi. Emi canı reis kiletler dedi. Canı reis kiletler dedi. Emi o reislerine bir şey gerek de sizler jastinler ben em kettim pensiyaga dedi. Özüңөрдүн кызыкчылыгыңарды экинчи орунга коюп, коомдук кызыкчылыкты, колхоздун кызыкчылыгын биринчи орунга койсоңор, кар болбойсуңар, таза деп. Токтомат Зулпуевич менен бирге иштешкениме чексиz бактылуумун деп эсептейм өзүм. Arşalar dekti, kulturanı жақшы kılıp ketdi. Muna jolda yetaştamlardı hem hazır göbü jakın salıp alıp joldan alыстатып hazır nime kılıp atat. Bul işi zakon ne kılıp sagan eken, bulk etpey turatışılar. Bardığı üretiminen. Zulpuyev ayavay jakşı adam ile. İşlemçil, tertiptü, beytertiplerde sekin sındaydılar. Anan aytgani oşonu yem bolup keteberediler. Muna jakşı adam dese jakşı bolup keteberediler. Jakşıga jakşı, jamanga jamandık kılbaydylar, birok demek tertip bar ele. Bir jamandık kılan yok barıp turup, da adamga bağ koyadilar. Rahmat, sen şuntip durup balдар çoğaytıp alıp balдар terbiyelep alsaң, utuk seniki dep koyadilar jakşı adamdardı. Jaman adamdardı qarmap durup dep turup yanında urbaytılar, qaqs oturup bilen qarmap turup jönetip berediler. Hakikaten bu bilimdi kıyın adam eken. Ana bunun ayvatından adamlar önçomçalar sezediler, birok bu jakşılıkты izlep жүргөн bir özü kara başına şu elden oyum, eldi jurtdayım dep жүрүп şuntip ötkön adam. Аталган айыл аймагынын өсүп өнүгүшүндө Токтомат Зулпуевдин колуна кол, бутуна бут болуп, кол астында иштеген кадрлар катардагы кызматкердин звена башчысы, андан кийин СССР Жогорку Советинин депутаттыгына чейин жеткендери болгон. Алар Мартаба Абдуапова жана Саламат Ашировалар. Эмгегимди багалап мен Кыргыз Жогорку Советиге депутат кылып шайлашты. Эми сессияга барганыбызда эми ушул өкмөттө кандай кемчилдиктер болсо, тамекчиликтерди, айылдардагы өзүбүздүн бригаддагы колхоздогу проблемаларды айтып, шол аткарыш үчүн сунуш киргизет эдик биз. Биздин убагыбызда колхозчуларды, эмгекчилерди, ошо окшогондорду мындай баалап шайлайт эле. Ол мезгилдеги сессия бизде ошо жылдары 350 депутат болот элек. 350 депутаттар суроо жоопторду берет элек. Мындай тартыш болбойт эле. Бир жакшыраак отуруп, шайланып, жакшы барып, жакшы кайтып келчү элек. Токтомат Зулпуев колхозду башкарып турган жылдары аны алысты көрө билген көрөгөчтүгү, мамлекеттик кызматкерлердин баарын бирдей караган адилеттүү, калыс жана чындыкты талап кылган башкарма болгондугун ошол мезгилде орто мектепте директор болуп эмгектенген Токтогул Айдаров мындайча эскерет. Чогулуш болуп калды. Анан бардым. Токтомат акан айтышты, бул киши деди, анча-мынча адамдын сөзүн укпайт деди. Анан мен айттым, жок, мен бир кирип көрөйүн. Эмгекти баглайт деп айтышты эле, мен бир кирип көрөйүнчү. Деп анан кирсем кел деди, чогулуш башталганы калды. Эмнеге келдиң деп сурады. Анан мен айттым, Токтомат агай дедим, мен бир нерсеге наразы болуп келдим дедим. Эмнеге деди? Мен айттым, бул жерде дедим, окуучулар, коллектив ушунчалык жакшы иштеди эле. Биздин мектептин окуучулар саны 560 эле. Ал эми Кышан Жакып мектебиники 1200 тек персонал мугалимдер менен 1,5 миңге жетет. Алар бар болгону 39 тонна чөп жыйнаптыр. А биздики ошол 560 менен 36 мугалим, ошол менен биз 33 тонна эме чогулттук. Анан биз эч нерсеге аталбай калыппыз дагы, аларга биринчи, экинчи, үчүнчү деген сыйлык берилипти. Ал жерде бизди жемелебейсизби деп күлдүм да. Десем эле шарт деме калды, токтоп туруп. Сагым экен, правком экен. Секретаршасын айтты, чакырчы сагыны деди. Анан чакырды, келгенден нейс, сен эмне менен кантип сен биринчи, экинчи, үчүнчү орунду эме алгансың? Деди эле, дүң түшүн баягы чогулткан эмесине карап айттым да.
Алар 39 тонна эме алган. Булар 33 тонна. Биз ошого карап чыгардык деди. Дегеле мен уят кылып атат деди. Адам саныга эсептегенде булар биринчи орун экен деди. Ал эми окуучунун баягы менин саныга караганда кычан биринчи орун экен. Дароо орунда жаныңдан болсо буларга сыйлык койду. Мен айттым, токтомот Зулпиев, мага сыйлыктын кереги жок. Мага рахмат болсо болду. Emgekten veteranı olup, matgeröynü boldu. 11 balanı terbiyelep, okuttu. Ülüp, Yusuf berip, son tamekide işlep, anan adam bolduk. Ошол учурдагы кыраакы башкарманын адилеттүүлүгү гана эмес, ар бир колхоз кызматчыларына, катардагы саанчыдан тарта өзүнө чейинки жетекчилик орундарында иштегендердин ак эмгектерин баалап, акчалай сыйлыктарды, курорттук жолдомолорду ыйгарып, алган эмес, өз жумушу боюнча эң мыкты делген кызматкерлерге Ош Ноокат жолунун боюна колхоздун эсебинен турак үйлөрдү да куруп берген. Унуң барбы? Каражатың барбы? Балдарыңа эмне экен бардыгын сурап туруп, анан болсо ошолорду үйүнө ундан өдө жеткизип беретилер. Бардык нерсесин адиги механизатор болобу, чабан болобу, ол үйүндөгү проблема жөнүндө ойлонбостон, ушул иштин сапаты жөнүндө ойлонгондой даражада эле да. Жөнөкөй тамекчиден, же саанчыдан, же специалисттен баштап, мисалы үчүн биз деле специалистпиз, ошолук агроном болгондорубуз бар, биз жетекчибиз. Ошол ишти ойлойт элек, үйдө толго эрте менен кетип баратканда, эмне кам үйдө деп коет элек, барып айтып койсок, ошолор үйгө алып келип ишпап берет. Түштүгүмдөн оокат сонун жер, салкынаба согот теребел. Берекеси төгүлгөн жергеме суктанышат келип кеткендер. Токтомат Зулпиев айыл аймагынын географиялык жайгашуусу бир аз татаалыраак жайгашкан. Курамында жалпы 10 айыл болуп, бир башы Кара Кой жайлоосунан башталса, дагы бир чети Тээ Алыскы, Жатан, Ак Чабуу, Караке айылдары менен бүтөт. Ушунчалык чаржайыт чачкын көрүнгөнү менен аймактык жактан. Бирок бул айыл өкмөттү ушул убагында Россия колхозу деп Москвага чейин, ДНКга чейин даңазалаган биримдик. Мен сезгеним ошол. Ошол биримдикти жараткан bir ulu, bir жакшынакай, bir сонун идеалдуу көтөргөн инсандардын эмгеги деп түшүнөм. Токтомат Зулпиев айыл аймагынын курамында жалпы 10 айыл бар. Алар төмөндөгүлөр: Ак Чабуу, Үчбай, Жатан, Өсөр, Кашкалдак, Айбек, Караке, Атамерек, Кара Кой, Калдай. Токтомат Зулпиев айыл аймагынын жалпы жеринин аянты 11745 гектарды түзүп, анын ичинен айыл чарба багытындагы жерлер 10243 гектар. Жалпы айдоо жерлери 3117 гектар болсо, суулуу жерлердин аянты 1072 гектар, кайракы жерлер 2045 гектарды ээлейт. Көп жылдык бактарактар 46 гектарга чамаласа, чөп чабык жерлер 381 гектар. Мал багууга ыңгайлашкан жайыттардын жалпы аянты 6005 гектарга жетсе, анын ичинен айылдарга жакын жайыттардын аянты 4752 гектарды түзөт. Ошону менен бирге жыл өткөн сайын калктын санынын өсүшү менен элдин тамаркалары 994 гектарга жеткен. Азыр кайрак жерлерибиз, немелерибиз уже талаш болуп калды иштеткенгече. Башка эгиндерди ар кыл сортторун, өтө жакшы сортторду издешип, өздөрү кыймылдашып, өтө жогорку сапаттагы айыл чарба эгиндерин алыш үчүн жогорку сортторун алышып атат. Ошону менен бирге баягы зыянкечтери менен, оорулары менен күрөшүш боюнча дагы жакшы биз түшүндүрүү иштерин берип, Ноокат районундагы агрардык өнүктүрүүнүн агрохимия немеси менен биргеликте иштешип отуруп, бул эл да кыйла түшүнүп калышты. Эрте жаз будайларды эккенде заң касалдыктарын, да башка фтоптуроз, картошканын касалдары, башка ошондой касалдардын алдын алуу боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Бүгүнкү жаш өспүрүмдөр, окуучулар эртеңки жаркын келечектин ардактуу кесип ээлери. Андыктан алардын татыктуу билим алып, жеткиликтүү окуп үйрөнүүлөрү үчүн заманбап шарттардын түзүлүүсү азыркы мезгилдин талабы. Дал ошол максатта Зулпиев айыл аймагында жаңы мектептердин куруу иштери да колго алынган. 2013 ушул 8 мектеп бардыгы эски типтеги мектептер болгон.
айыл өкмөтүбүз келгенден кийин депутаттар менен макулдашып, жогорку кеңештин биздеги депутаттар менен макулдашып отуруп, мына бүгүнкү күндө 2 мектебибиз типовой мектепке айланды. Анын ар биринде 750ден биринде 550 окуучу окуйт. Ошондой эле мына бүгүн Кашкалдак айылындагы Мын Урмат орто мектеби 34 миллионго полный капиталдык ремонттон өтүп жатат. Кашкалдак айылына жаңы балдар бакчасы салынат. Республикалык бюджеттин эсебинен. Ошону менен катар эле Зулпиев айыл өкмөтүндө калктын саламаттыгын сактоого да мыкты шарттар түзүлүп келет. Буга чейин 2013 жылдары айыл аймак боюнча болгону 4 ФАП болгон. Алардын эскилиги жетип, жаңы медициналык пункттарга болгон муктаждык чоң эле. 2015 жылы 3 бай айылына заманбап шарттары менен жаңы ФАП курулуп, элге пайдаланууга берилген. Андан сырткары Айбек, Жатаан, Акчабуул айылдарына донорлордун жана жергиликтүү тургундардын көмөгү менен жаңы ФАПтар курулган. Маданият өнүкмөйүн мамлекет өнүкпөйт демекчи. Айыл аймагындагы маданият үйүндө ар кандай иш-чаралар, концерттик программалар өткөрүлүп турат. Аны менен бирге маданият үйүнө караштуу 3 китепкана да элеттиктер үчүн кызмат кылып келет. Анда жергиликтүүлөр бош убактысында адабий чыгармаларды окуп турушат. Районубузда эң биринчилерден болуп ишин баштаган элдик театрда музыкант болуп баштаганмын да. Ошол элдик театрды Токтош Абакеев агабыз ишке ашырган, элдик театрдын намын алган. Көптөгөн ушул таланттуу инсандар өткөн. Ошол мезгилдерде республикалык деңгээлге чейин ушул кыяк черткен Маматаев ага деген аксакал өтүп кеткен ал киши. Андан кийинки жаштардан Нурбек Эген мына союздук деңгээлдеги эң чоң кинорежиссер болуп атат. Азыркы мезгилде жаштардын чыгармачыл жаштардын жүрөгүнөн орун алган Эрнис Сыдыков, мына Дамирбек Нарматов деген инилерибиз мына чаган кинолорду чыгарышып, ушул чыгармачылыкта кыргыз маданиятына өздөрүнүн салымын кошкон жаштарыбыз өсүп келе жатат. Зулпиев айыл аймагында спорт тармагына да өзгөчө көңүл бурулуп, эскилиги жетип, күйөрмандар олтуруучу орундуктар талкаланып кеткен борбордук стадионду капиталдык ремонттоо үчүн республикалык жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен сметалык баасы 3 миллион 122 миң сомдук каражат каралууда. Акыркы жылдары элет жерлеринде ички жана борбордук көчөлөргө асфальт төшөө жана жарыктандыруу иштери да жергиликтүү калк тарабынан демилгеленип, жыйынтыгында Ош Ноокат жолунун өсөр айылынан Атамерек айылына чейинки аралыгы толугу менен жарыктандырылды. Андан сырткары Айбек, Караке айылдарынын негизги жолдоруна да түнкү чырактар орнотулган. Айылдакылар жолду жарыктандырып бергиле деп сунуштаганынан быйылкы жылда Ош Ноокат жолунун трассасындагы Өсөр айылынан Атамерек айылына чейин жарыктандыруу полный иштеп ишке түштү. Бүгүнкү күндө Айбек айылы, бул дагы Айбек айылдагы кыргыз аттар ленизмге чыгып кеткен чоң жол болуп эсептелинет. Бул дагы жарыктандыруу болуп, жолдор кечкисинде жапжарык болуп калды. Одан тышкары Караке айылы жарыктандыруу уже столбалар коюлуп, жарыктандыруу подключение берип атат. Жогоруда айтылгандай, Токтомат Зулпиев айылдык кеңешинин депутаттары менен элдин ортосундагы байланыш жыл сайын бекемделип, тургундар өз мүддөөлөрүн ачык айтып, жергиликтүү эл өкүлдөрү аларды тез арада чечүүнүн аракетин көрүп келет. Атап айтсак, айыл аймактын кээ бир конуштарындагы күнүмдүк керектөөгө зарыл болгон таза суу көйгөйү да акырындан жоюлууда. Автоунаалары менен суу ташып жүргөн көйгөйлөр болгон. Ошондон бери элдин көйгөйү бир жаңсыл жакшы болуп, азыр ушул күнгө чейин суу үзгүлтүлсүз ушул суу ичилип турат. Мурзакулов Советбек Сыдыкович 2013 жылдан тарта ушул күнгө чейин Зулпиев айыл аймагын жетектеп келет. Бул жылдар аралыгындагы айыл аймактын жетишкендиктерин төмөндө цифралар менен көрсөтөбүз. Жергиликтүү бюджеттин жылдык көрсөткүчтөрү. 2013 жылы 5 миллион 100 миң сом, 2014 жылы 9 миллион сом, 2015 жылы 11 миллион сом, 2016 жылы 14 миллион сом, 2017 жылы 16 миллион сом, 2018 жылы 17 миллион сом, 2019 жылы 17 миллион 500 миң сом. 6 жыл аралыгында жергиликтүү бюджеттин эсеби 5 миллион сомдон 17 миллион 500 миң сомго көтөрүлгөн.
Каржылык өсүү 12 миллион 400 миң сомду түзгөн. Айыл чарба дүңк продукциясын өндүрүү 2013 жылы 215 миллион сом болсо, 2019 жылы 248 миллион сомго көтөрүлгөн. Башкача айтканда 33 миллион сомго өскөн. 2013-2019 жылдар аралыгында Атамерек Айбек, Кашкалдак Ноокат, Каракен Ноокат, Өсөр 3 байгат тамдары боюнча 12 чакырым аралык жолго асфальт төшөлгөн. Калган шагыл басылган жолдордон 60 километр аралыгы кезектеги оңдоодон өткөрүлүп, 3 көпүрө Жатан айылынын тургундары үчүн 2 жерге асма көпүрө салынган. Каржылоо жергиликтүү бюджеттен аткарылды. 2013-2019 жылдар аралыгында Токтомат Зулпиев айыл аймагында курулган социалдык объектилер: 2 мектеп, 4 балдар бакчасы, 3 спорт аянтчасы, 4 мечит жана медресе, 4 ФАП, 12 чакырым жол, 2 километр таза суу, 487 километр суугат суу жана башка бир топ иштер аткарылды. Айыл аймактын башчысы Советбек Мырзакулов жана анын командасы жогорудагы көзгө басар ири иштерден сырткары жергиликтүү өндүрүштүк өнөр жайларды ачуу, кайра иштетүүнү жандандыруунун аракетин башташкан. Жетекчинин айтымында, бул иштерди аткаруу менен республикадагы эң көйгөйлүү делген жаштар арасындагы жумушсуздук маселесин айыл аймактын деңгээлинде чечүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Жаштарыбызды ушул жерде кармак калуу максатында туруктуу иштеш үчүн ар кандай өнөр жай ишканаларына чоң көңүл буруп, ошолорду иш ордун түзүп келатабыз. Мына бүгүнкү күндө 3 кирпич завод иштеп атат. Ошондой эле бир алмадан сок чыгаруучу цех, бир суу куюучу цех бар. 2 алмалык жана жатан көмүр кендерин ишке түшүрүп алдык. Мына азыркы мезгилде ушул 2,5 миллион тоннага жакын биз гипс запасыбыз бар. Мына бүгүнкү күндө ошол биз атайы ушуларды ишкерлерди издеп атабыз. Эгерде ушуларды биз ишке түшүрүп алган болсок, дагы бир топ жумушчу орундарды биз туруктуу жумуш орундарына таап берген болот элек. Пейили кенен берешен эл байырлаган Токтомат Зулпиев айыл аймагында береке, куттун нуру төгүлүп турсун. Жалкоолукту билбеген, маңдай тер төгүп иштеген, кучагын жайып мейманга алыстан көрсө кел деген, айыл аймактын өнүгүү жолу өркүндөп, ооматтуу ноокаттын үлгүсү, уюткусу болсун. Түштүгүмдө ноокат сонун жер, салкын аба согот теребел. Берекеси төгүлгөн жерге суктанышат келип кеткенде.